Облыс аймағындағы урунтуу кабарлар топтому менен эфирде жума жыйынтыгы программасы. Саламатсыздарбы? Кыргыз-өзбек мамилелери дагы бир тепкичке жогорулады. Кадамжай району жана Өзбекстандын Фергана облустарынын ортосунда айыл чарба тармагы боюнча тажрыйба алмашуу иш-чарасы болуп өттү. Кыргызстандан барган делегация гүлдөрдүн өзгөчө түрлөрүн өстүрүп, бизнес кылган ишкер айымдын ишмердүүлүгү менен таанышты. Кененирээк кийинки репортажда сөз болот. Президент Садыр Жапаровдун 2021 Өзбекстан Республикасына болгон мамлекеттик сапарынын алкагында Кыргызстандын жана Өзбекстандын айыл чарба министрликтери айыл чарба жана азык-түлүк камсыздоо жаатындагы кызматташтык боюнча практикалык чаралардын планына кол койгон болчу. Мына ошол жол картасына ылайык Кадамжай районунун мамлекеттик администрациясынан айыл өкмөттөр, ишкерлер жана айыл чарба тармагынын өкүлдөрү Өзбекстандын Фергана облусуна барып келишти. Делегация Кува районунда декоративдүү гүлдөрдү жасап, ишкердикти колго алган ишкердин чарбасына да барышты. Mana ko'rib turibsiz, hammasi qiyiladigan, qaychilar qiyamiz, mana kichkinaligidan tortib. Ertadan keyin yozga sotadigan qilib tuvakka ekib tashlaymiz. Endi saraton bilan tuvakni olib borib ekyoramiz, ishonarli bo'ladi. Yerdan ko'chirsangiz turib qoladi-da. Ишкер айым үйүнүн короосунда атайын буйрутма менен декоративдүү гүлдөрдүн түрүн өстүрөт. Бул жерде 15 киши жумуш менен камсыз болгон. Мындан сырткары дагы 20 жумушчусу бар. Мында сейил бактары, балдар бакчалары жана пансионаттар үчүн түрдүү жаныбарлардын элесин чагылдырган гүлдөр өстүрүлөт. Ичини сым менен токуйсуз, и үстүнү манакы nimani sun'iy gazon bilan o'rab chiqasiz. Xohlagan shaklingizda qilib berilaveradi. Bog'chalarga, pensionatlarga, maktablarga juda chiroyli chiqadi bular. Gullardan har turli sortlar var ekan, tanışıp chiqdik. Kelajakda shu tajriba almashuv bo'yicha biz dag'ini aytib o'tishimizda shu yerlarga joy etib, shunday ko'chatlar o'stirish bo'yicha barib ayol hukumat boshchilariga ellarga tushuntirishgan videoni o'qitamiz. Мындай жолугушуулар эки элдин ынтымагын бекемдеп, ар тармактуу карым катнашын чыңдайт. Кадамжай району жана Өзбекстандын Фергана облусу буга чейин бир катар достук иш-чараларын өткөрүп келишкен. Bizde Fargana vilayetimizde Qo'qon shahri Türk tilli өлкөлөр ортосунда Фергана облусу түрк дүйнөсүнүн борбору аталды. Бул дегени Кыргызстан, Өзбекстан дегеле түрк тилдүү өлкөлөрдүн ортосунда туризмге берилген чоң баа болду. Ошон үчүн биз коңшу мамлекеттер менен өз ара алаканы бекемдеп жатабыз. Өзгөчө туризм багытына көңүл буруудабыз. Өзүңүздөр билгендей, анклавда жайгашкан Шахимардан кыштагына Кыргызстан аркылуу өтөбүз. Биз бүгүнкү күндө Кадамжай району менен бирге Фергана облусунун ортосунда меморандумга кол койгонбуз. Максатыбыз карым катнашты бекемдөө. Бир гана транзит тармагы эле эмес, туризм багыты боюнча да алаканы бекемдейли деп жатабыз. Кадамжай районуна эс алуу жайлары, мейманканалар, туристтик зоналар ачылса, келечекте Шахимарданга бара турган туристтер Кадамжайда бир күн калып, эс алып кетүүсүн пландап жатабыз. Mehmonxonalarda yotishni xohlashadi va chiroyli joylarda dam olishlarini xohlashadi. Тажрыйба алмашуу сапарынын алкагында Кыргызстандан барган делегация дагы бир катар айыл чарба өнөр жай ишканаларынын ишмердүүлүгү менен таанышты. Ошондой эле эки өлкөнүн өз ара достук мамилесин өркүндөтүү жана мындан ары улантуу боюнча макулдашууга кол коюлду. Мамлекет жарандардын саламаттыгына, дене тарбиясы менен бирге руханий азыктануусуна да, адеп ахлактык өнүгүүсүнө да өзгөчө көңүл бөлүүдө. Бул багытта 2021-2026 жылдарга инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбия жөнүндө концепцияны ишке ашыруу боюнча мамлекеттик деңгээлде иш-чаралар бекитилген. Темага кененирээк аймактык кабарчыбыз Алтынай Шабидинова токтолот. Үй бүлөөдөн таалим тарбия алып чыккан жеткинчектердин инсан катары калыптана башташы билим берүү мекемелеринде ууланып, жалпы коомчулуктун көз салуусунда өтөт. Келечек муундары үчүн үй бүлө жана билим берүү мекемелериндеги тарбия маанилүү экендигин адистер айтышат. Балалыгын кылыш керек. Баланын балалыгын урдабашыбыз керек. Ата-энелер негизгиси ошол. Бала ойнойт, шоктонот, бир жерде жыгылат, тыгылат, ошентип анан кийин бала чоң болот да. Азыркы кезде мен ушуга таң калып атам. Мугалимдерге тарбияны ушундай эле басып таштаганда,
ата энелерчи? Мектеп билим бериш керек, талим тарбияны ата эне бериш керек. Ушуну катыгыраак колго албасак, баладагы баягы канаттуу кушка окшоштурсак, куш эки канат менен учкан сыяктуу баладагы бир жагынан талимди, бир жагынан билимди алсак, бийиктиктерге учат демекчимин да. Албетте бул маселеде биз мектеп окуучулары менен кененирээк убакыт бөлүп алардагы болуп аткан маселелерди угуп атабыз. Себеби биздин өлкөбүздүн келечек мууну бул бүгүнкү мектеп окуучулары. Биз ошондон басым жасаганыбыз ошондон болуп атат. Себеби билимдүү окуучулар, билимдүү кадрлар бул биздин өлкөбүздүн келечек кура турган адамдар болуп эсептелинет. Ошон үчүн баардык нерсе үй бүлөлөгү тарбиядан, адеп ахлактан, маданияттан куралат деп эсептейбиз. 2021-2026 жылдарга инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбия жөнүндө концепцияны ишке ашыруу боюнча мамлекеттик деңгээлде иш-чаралар бекитилген. Өткөн жылы президент Садыр Жапаров инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүү жана дене тарбиясы жөнүндө жарлыкка кол койгон болчу. Адистердин айтымында өлкөдө таалим тарбияны жаштарга гана берип, ал эми орто муун менен улуу муундун өкүлдөрү ара жолдо калып калган. Ушул максатта негизги күч бардык муундун өкүлдөрүнө, улуу күчүнүн баарына багытталышы керек. Өлкөнүн өнүгүп өсүшүнө салым кошуу үчүн руханий жактан тапталган, дени сак билим деңгээли өскөн, ата-бабаларыбыздын тарыхын мыкты билген, каада салтты аздектеген, башка элдердин ишенимдерин сыйлаган, этностор аралык мамилелерди урматтаган, көп тилди өздөштүргөн, сырткы жана ички бузуулардан коргогон кыргыз жаранын калыптандырууга милдеттүүбүз. Инсандын адеп ахлактык өнүгүүсү, руханий өнүгүүсүнө албетте азыркы мезгилде өтө чоң маани бериш керек. Эмне дегенде өзүңүздөр күбө болуп атасыздар, акыркы мезгилде биздин балдарга эле эмес, улуу муундагы адамдарга деле руханий өнүгүү керек болуп жатат. Эмне дегенде акыркы мезгилде биз баарыбыз көбүрөөк мына интернетке, мындай бир жаман жактарга ооп, негедир өзүбүздүн өнүгүүбүздүн үстүндө иштебей жатабыз. Биз баарыбыз мына ушул турмушта болобу, мамлекетте болобу, ушул жаман гана жактарды көргөнгө аракет жасап атабыз дагы, анан кийин мындай бир жакшы нерсеге маани бербей атабыз. Ар бир ата эне баласына өз учурунда туура тарбия берип, анын саламаттыгына да кам көрүүсү учур талабы. Акыркы мезгилдерде коом мурда болуп көрбөгөндөй деградацияланды. Адамдардын өзгөчө жаш муундун психологиясы өзгөрдү. Нравалык адеп ахлактык таалим тарбия маселесине болгон мамиле солгундап, элибиздин улуттук аң сезимине жат үрп адатыбызга жана салт санабызга каршы келген жорук жосундардын көбөйүп баратканы коомчулукту ойго салат. Таалим боюнча айтайын десем, мынау бизде менде бир аят, бир хадис, бир окуя деген китеп бар. Ал ушунчалык баалуу, азыр калбай калды. Ал китепте 365 күн окула турган китепте ар бирден окуш керек. Ошол китепти кеч чай ичип отурганда эле, биргеликте эле ата эне балдары менен бирге окуса, таалим, тарбия, китеп окуу бирге кетет экен да. Анан окуяда балдар таалим алат экен, тарбия алат экен да. Ушунчалык баалуу китеп. Анан Капыр Мадаминовдун Дасторкон четиндеги университет деген китеби бар. Ал китеп ушунчалык баалуу. Мурунку ата-бабаларыбыз дасторкон үстүндө эле таалим тарбияны берип койт экен да. Азырчы биз дасторкон үстүндө бизде азыр проблеманы сүйлөшүп калды. Ошонун азыр бардыгыбыз тең эле дасторкон четинде таалим тарбияны ошол берип отурсак дагы адашпайбыз демекчимин. Мындай нерселерди санап отурсаң өтө көп. Балдардын өнүгүүсүнүн үстүндө, билиминин үстүндө иштеп аткандыктан биз албетте билим гана бербей, балдарга тарбия да беришибиз керек. Анын үстүндө биз иштеп келе жатабыз. Мектептерде эми өтө көп иш-чара. Бул багытта класстык сааттар, тегерек столдор, анан кийин мына азыр биздин шаарыбыздын мэриясы менен дагы бир топ тармактар менен биргеликте мына ИДН, балдар менен иштөө инспекциясы, биз болуп туруп мектептерге чыгып, ата-энелер, балдар, мугалимдер болуп мындай тегерек стол сыяктуу уюштуруп, ошол жерде ошону талкуулап атабыз. Канткенде биз мындай бир ийгиликтүү адам боло алабыз депчи.
Мамлекет жарандардын саламаттыгына, дене тарбиясы менен бирге руханий азыктануусуна, адеп ахлактык өнүгүүсүнө да өзгөчө көңүл бөлүп, максаттуу аракеттер көрүлө баштады. Мындан улам жалпы жарандар колдоого алуу менен биргелешкен аракетти күчөтүү мыкты натыйжа берери талашсыз. Баткен облысына бүгін 15 марттан баштап өзгөчө макам жөнүндөгү токтом күчүнө кирди. Мыйзам долбоору президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Баткен облусун социалдык экономикалык жактан өнүктүрүү үчүн натыйжалуу шарт түзүү зарылдыгынан улам иштелип чыккан. Анын негизинде медицина тармагында да ишке ашып, жарандар 50% арзандатуудан сырткары рентген, УЗИ аппараттарында акысыз кызмат көрсөтүлүп жатат. Алдыда өзгөчө макам статусу тууралуу маалыматты Баткен медиа борбору калың элдин катмарына жеткирүүнү кабардар кылууну улантат. Буга чейин Баткен облусуна өзгөчө макам берүү боюнча токтом чыгарылган. Ал токтом бүгүн 15 мартта облустун бардык аймактарында ишке ашырылды. Ошол эле учурда азыр Баткен шаарындагы үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда дагы аталган токтом ишке ашкан. Тактап айтсак, дал ушундай жарандарды кабыл алган, төлөмдөрдү кабыл алган жайга жарыя иретинде бардыгы көрсөтүлгөн. Тактап айтсак, бул жайда 50%дан баштап дегеле 100%га чейин арзандатуу көрсөтүлгөн. Тактап айтсак, УЗИге жана рентген аппараттарына түшүү бардыгы акысыз кызмат көрсөтүлүп жатат. Ооруканада жарандар бүгүнкү күндөн тарта жеңилдетилген акысыз кызматтарды алып башташты. Бейтаптарды кабыл алган мекеме жарлык күчүнө киргенден тартып, жашоочуларга кыйла жеңил болгонун билдирет. Баткен шаарындагы үй бүлөлүк медицина борборунун жетекчисинин орун басары Талантбек Абдырашитов мында сырткары да бир катар жеңилдиктерге мындайча токтолду. Больницада айрыкча мана медицина тармагында көкүрөк органынын флюорографиясы мурда 50 сом болсо, азыр бизде бекер алды. Рентгенография изилдөөсү дагы бизге бекер болду. Ал дагы 118 сом болчу мурда. Буну дагы бекерге болуп калды. Ички органдардын баягы УЗИлер болсо 177 сом болсо, бул дагы бизде бекер болуп, мына элдер очередь менен келип бекер тартылып атышат. Тургундар мамлекеттен көрсөтүлүп жаткан жардамга ыраазы. Жашоочулар бул макам аз камсыз болгон үй бүлөлөргө да пайдалуу болот дешет. Чыктым, жакшы, бар жок. Мына Баткен областыга макам бергениге жакшы. Акчасы жоктор кеп калат, чөпчө кыйынчылык болуп калат. Турмушка байланыштуу анын үстүнө акчасы жок болот. Ошолорго да жакшы болду да. Алыстан келет, Баткен ар түрдүү жерлеринен келет. Ошолорго да жакшы болуп калды. Флюорография, тактап айтканда, рентген кызматы иш убактысынан баштап 28 жаранды акысыз кабыл алды. Дарыгердин айтымында буга чейин себептүү гана бейтаптар акысыз түшкөн болсо, эми жашоочулардын баары акысыз кайрыла алышат. Көпчүлүк адамдар алыстан жакындан келген адамдар бар. Кээ бирде акча болуп калат, кээсте жок болуп калат. Ошого байланыштуу азыркы Баткен областына берген мына Кыргыз Республикасынын Кыргыз өкмөтүнүн чыгарган мына макамы мына Баткен областында жашаган элдерге бир кыйла жакшы жардамын берди. Акысыз кызматтар катарында УЗИ кызматы да бар. Ак халатчандар жеңилдик берилгенден кабардар болгон жарандар кубануу менен кабыл алышууда дешет. 18 оорду көрдүм. Бардыгы бекер болушту. Андан тышкары беремнилер бир 15 беремини көрдү. Акушер-гинеколог бардыгы бекер көрүп атабыз. Кандай кабыл алат? Конечно, жакшы кабыл алат да. Анан мурда платный болгон жерлери бар эле. Азыр эми бардыгы бекер болду дагы. Эл сүйүнүп жатышат. Элге жардам Баткен облусунун элине аз да болсо бир жагынан жардам берип атат. Өзгөчө макамдын алкагында амбулатордук стационардык негизде жеңилдиктер каралды. Ооруканада дарыланып жаткан бейтаптардын кошумча төлөмдөрү 50% кыскартылды. Жеңилдетилген кызматтарды облустун бардык жашоочулары ала алышат. Кызмат көрсөтүүлөр флюорография, рентген, УЗИ бул амбулатордук деңгээлде. Андан сырткары стационардык деңгээлде бардык баягы жаткан ооруканалардын, дарыланууга жаткан оорулуулардын кошумча төлөөлөрү 50%ке жеңилдетилди. Жок, бул бардык Баткен облусундагы иштеген саламат сактоо, мамлекеттик саламат сактоо мекемелеринде ушул амбулатордук деңгээлде жана стационардык деңгээлде жеңилдиктер берилет.
Мыйзам долбоору президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Баткен облусун социалдык экономикалык жактан өнүктүрүү үчүн натыйжалуу шарт түзүү зарылдыгынан улам иштелип чыккан. Анын негизинде былтыр жогорку кеңеште талкууга коюлуп, атайын мамлекет тарабынан токтом иштелип чыгып, бүгүн минтип күчүнө кирди. Жеңилдетилген макам медицина тармагынан сырткары башка тармактарда да көрсөтүлгөн. Өткөн жылдын апрель айында Тажикстандын куралдуу кол салуусунда тажик укук коргоо органдары тарабынан каза тапкан маркум Мамасалы Каратаевдин үй бүлөсүнө өлкө башчысы Садыр Жапаров авто унаа белек кылды. Мамасалы Каратаев өзүнүн унаасы менен жарат алган жарандарды ташып бара жаткан жеринде каза таап, унаасы жараксыз абалга кептелген. Маркумдун уулу атасынан калган унааны оңдотуп айдасам деп ниет кылган эле. Анын максатын дал ошондой окшош жаңы унаа белек кылып президент орундатып олтурат. Кененирээк кийинки сюжетте сөз болот. Биздин элибизге жерибизге кызмат кылып кетти да. Баткен шаарында чек ара чырынан курман болгондордун үй бүлөлөрү үчүн жалпысынан 36 үй курулуп берилген. Жаңы үйлүү болгондордун катарында Каратаевдардын да үй бүлөсү бар. Бүгүн Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун атынан аталган үй бүлөгө Lexus үлгүсүндөгү автоунаа тапшырылды. Албетте Мамасалыга мамлекет тараптан дагы жардамдарды көрсөтүп, компенсацияларын төлөп, могул жерде өзүнчө ушул Мадина шаарчасынан өзүнчө бир үй бердик. Андан тышкары ушул Мениз Мамасалынын уулу болот. Бул интернет булактарында кайрылган атамдын машинасын оңдоп алып туруп айдагым келет деп. Ошондуктан биздин президентибиз ушуну угуп, ушул Мамасалынын уулу Мениске ошол маркадагы машинаны жиберген экен, бүгүн ошону биз тапшырып атабыз. Маркум Мамасалы Каратаев кыргыз-тажик чек ара жанжалында өздүк автоунаасы менен жарадар болгон жарандарды ташуу учурунда каза болгон. Учурда бул үй бүлө жаңы автоунаалуу болуп кубанып турган чагы. Өкмөт тарабынан берилип жаткан камкордукка ыраазычылыгын билдиришти. Апрель окуясында өткөн иниме манал биздин Садыр Нуркожоевичтин берген эмесине Алимбай, Абдикарим Алимбаев акилип тапшырды. Ошон үчүн мен президентибиз Садыр Нуркожоевичка жана Ташиевке, жана биздин губернаторубуз Абдикарим Алимбаевка, акимибизге жана айыл өкмөтүбүзгө жана элибизге рахмат айтып кетем. Ушунчалык биздин неберелерди сыйлагандык үчүн жана өзүнүн машинаны алып келип берип, ушунча жаш жетим кылган неберелериме ушунча мен ыраазылыгымды билдирип кетем, бардыга рахмат деймин. Азыркы учурда мамлекет тарабынан берилген 3 бөлмөлүү үйдө маркумдун апасы Жубайы 6 баласы күн кечирүүдө. Маркум Мамасалы Каратаев көзү тирүү болгондо быйыл 46 жашка толмок. Ошол машинаны Садыр Жапаров Борбордуккан Бишкектен жөнөтүп бериптир. Ошо рахмат бардыга. 2021 жылдын апрель айынын соңунда орун алган чек ара чырында жабыркаган жарандардын чыгымдарын төлөп берүү үчүн Кыргыз Республикасынын өкмөтү өз мойнуна алган. Жалпысынан жабыркагандарга 84 миллион 400 миң бөлүнүп берилген. Жабыркаган жарандардын чыгымдарын аныктоо боюнча атайын облустук, райондук деңгээлде комиссия түзүлүп, көрсөтүлгөн жардамдар даректүү жеткирилген. Ишкер айымдардын катышуусунда Ишкер айымдар айылдан ааламга аталышындагы форум өттү. Аталган иш-чара Курак аялдар форуму тарабынан уюштурулуп, Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигинен ЮСАИД уюмунун агросоода долбоору жана бир топ бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрүнүн катышуусунда болду. Бул иш-чара ЮЗОФ Ош уюмунун тилектеш жамааттар долбоорунун каржылык колдоосу менен өткөрүлүп, форумда Ишкер айымдар буга чейин көйгө жаратып келген бир топ маселелерди көтөрүп, суроолоруна жооп алышты. Кененирээк Гүлнара Матисаева сөз кылат. Баткен облусунан баштадык. Ишкер айымдар айылдан ааламга аталышындагы форумга облус боюнча 100дөн ашык ишкер айымдар катышты. Кыргызстанда анан ичинде элет жериндеги ишкердиктин дарамети кандай болууда? Ишкер айымдарга мамлекет тарабынан бейөкмөт уюмдардан кандай колдоолор бар? Мына ушул багытта кеңири талкуу жүрдү. Бүгүнкү күндө ушул Баткен облусундагы ишкер айымдардын кандай көйгөйлөрү бар, кандай тоскоолдуктары бар, алардын эң актуалдуулары кайсын чечишибиз керек деген максат менен жолугуп атабыз. Ишкер айымдар 2-3 көйгөйлөрүн айтып кетишти. Эң биринчи көйгөйлөрдүн бири ошо каржылыкка, финансылык ресурстарга алуу
абдан чоң кыйынчылыктар бар деп, экинчиден ошо бизнес жана финансылык жактан сабаттуулук жана билим абдан керек деп, ал эми үчүнчүсү ошо эл аралык рыноктарга, жакынкы биздин коңшу өлкөлөрдүн рыноктарына доступ керек, биз өнүгүп өсүшүбүз керек деген сөздөрдү көтөрүп чыгышты. Баткен облусу боюнча жекешкердик менен алектенген ишкер айымдар бүгүнкү жолугушууда буга чейин өздөрүн кыйнап келген маселелерди ортого салышты. Көбүнчөсү баягы эле кендирди кескен каржы маселеси кыйнап келгендигин айтып, катышуучулар Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигинен келген өкүлгө кайсыл банктардан пайызсыз акча алып ишти жүргүзүүгө болорун сурашты. Банк деген нерсе толуп кетти. Мана кече айыл чарбасына 6% деп берет деп жак салып алып, мен айыл банкка барсам, кече эми мына алгыла деп немеге чыгардыңар да, баягы ютубтарга чыгардыңар, эми барып кайрылсын депчи. Мен барып калсам айыл банкка 201-чи адам жазылып бүтүптүр. Азыркы учурда бизде кепилдик фонду иштеп атат. Кепилдик фонду, бул кепилдик фондун негизги максаты бул жетишпеген сумманы, орусча айтканда залогдун жаап берет. Себеби 50%га чейин суранган сумманы 50%га чейин жаап бере алат. Бул 2,5-2% болуп жанакындай ишкердин кайсы чөйрөдө иш алып барса, ошого айыл чарба, туризм болуп, ал өзүнүн эмелери бар. Бирок эң көбү бул 2,8%га чейин. Бул эң төмөнкү көрсөткүч болот. Андан кийин мамлекеттик банктарда азыркы күндө РСК жана айыл банктарда аялдар үчүн атайын продукт ачылган, ишкер айым кредит деген. Ушул алардыкы үстөк пайыз 14%га чейин алса кайрылса болот. Иш чаранын башкы максаты Баткен облусундагы ишкер айымдар үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү, жаңы идеяларды жаратууга шарт түзүп берүү. Ошондой эле алардын ишкердигин колдоо жана өнүктүрүү программалары менен таныштырып, аларды ишке ашырууга колдоо көрсөтүү болуп саналат. Бүгүн биз ошол негизги өнөктөш курак ишканасы менен бирдикте аялдардын форумуну өткөрүп атабыз. Негизиден ошол 22-24 жылга чейин жанагы аялдарды колдоо программасынын алкагында бүгүн биринчи иш чараны баштадык. Аялдар менен таанышып, негизиден ошол биздин долбоор айыл чарба продукцияларын кайра иштетип чыга турган ишканаларды жана ошондой ишкерлерди колдойбуз. Сунуш демилгелери түшүп атат. Айымдардан эмес, жанагы малинаны колдоо тоңдуруу боюнча Орозбеков айылынан түшүп атат. Бул долбоорду биз бүгүн колдоо үстүндө турабыз. Бул биздин алгачкы долбоорубуз болот Баткен облусу боюнча. Бирок биз ар бир айдын 20-сына ошол демилгечилерден демилгечи сунушту күтүп атабыз. Ишкер айымдарга мындан башка да мамлекет тарабынан берилген колдоолор жана жеңилдиктер жөнүндө да кеңири маалымат берилди. Чек ара аймагында жашаган ишкер айымдар көбүнчөсү тигүүчүлүк, айыл чарба багытындагы иштер менен алектенишет. Жаңыдан ишкердикти баштаган айымдар үчүн мындай маалыматтар пайдалуу болгондугун катышуучулар белгилешти. Форумга биз жеке ишкер айымдарын колдоо боюнча бизге кандай колдоолор бар, бизге кандай жардамдар бар, ошолор жөнүндө маалымат алганы келгенбиз. Буга бизде Юзофош жамааты чакырган. Буга чейин дагы биз Юзофош тарабынан колдоо алып, швейный машинкаларды алганбыз. Ошентип ишкердик жүргүзүп келатабыз. Бүгүн дагы өзүбүзгө керектүү маалыматтарды алдык. Аялдарга көптөгөн колдоолор бар экенин билдик. Кандай кепилдик фонддору боюнча, кредиттер боюнча жеңилдиктер жөнүндө билдик. Азыр буга чейин дагы эми номерлерин алышып, ошолор менен байланышабыз. Ишкердикти баштагандар арбын, тилекке каршы көбүнчөсү каржынын айынан токтоп калгандар көп. Андыктан бизнес өнүктүрүү боюнча билимин жогорулатуу башкы маселе. Форум уюштуруучулары мындан башка да мамлекеттен жардам күтпөстөн ар бир ишкер өзүнчө чогуу жамааттар менен биргеликте багытына жараша иш алып баруусу зарыл экендигине токтолушту. Жыйын соңунда ишкер айымдар өз иштеринин багыттарына жараша колдоо көрсөтүүчү бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрүнөн керектүү маалыматтарды алууга да шарт түзүлдү.
Баткен облусуна берилген өзгөчө макамдын алкагында жарандар үчүн бир катар жеңилдиктер каралган. 1 марттан тарта социалдык фонд тарабынан өзгөчө статуска ээ болгон чек ара аймактарында туруктуу жашаган жарандардын пенсияларына 2000 сомдон ай сайын төлөнүүчү компенсациялык төлөмдөр бериле баштады. Мындан сырткары 62 айылдын жашоочулары үчүн киреше салыгынын ставкасы 10%дан 5%га чейин төмөндөтүлдү. Ошондой эле пайда салыгынан жана сатуудан алынуучу салыктан толук бошотулду. Жумагүл Бекжанова Кадамжай районунун чек арада жайгашкан Галча айылынын жашоочусу өзгөчө макамды алганда пенсиясына 2000 сом кошулганына кубанып турат. Анткени ден соолугуна байланыштуу көп учурда дары-дармек сатып алууга туура келип, каражат тартыш болчу. Эми бул маселе жеңилирээк дейт каарманыбыз. Немез, мына азыр пенсиям 6000 канчаям эди. Азыр Кудайга шүгүр 8000 пул алдым. Ден ашыгыраак алдым. Ушуну кылган өкмөтүбүзгө рахмат. Кудайга шүгүр, мына каргандан кийин пенсияларыңан бардыгы ден соолукка кетет экен, жакшы кылды. Ошо биздин пенсияга кошулганы жакшы болду. Садыр Жапаровго рахмат. Ошо биз бар жок азыр кымбатчылык болуп атат. Ошо кымбатчылыкка жараша биздин айлыгыбызды көтөргөнүгө, пенсиябызды көтөргөнүгө чоң рахмат дейбиз да. Ыраазы болсун, Алла ыраазы болсун. Баткен облусуна берилген өзгөчө макам күчүнө кирип иштей баштады. Облус калкына мамлекеттик органдар тарабынан акысыз жана жеңилдетилген негизде кызмат көрсөтүүнүн айрымдары 1 марттан күчүнө кирсе, дагы бири 15 марттан иштей баштады. Социалдык фонд тарабынан 2022 жылдын 1 мартынан тартып, Баткен облусунун өзгөчө статусуна ээ болгон чек аралаш аймактардагы туруктуу жашаган жарандардын пенсияларына 2000 сомдон ай сайын төлөнүүчү компенсациялык төлөмдөр бериле баштады. Бүгүнкү күндө өзгөчө статуска ээ болгон 62 айылга жалпысынан 13587 пенсионерге 2000 сомдон компенсациялык төлөмдөр берилди. Бүгүнкү күндө 1 марттан тартып министрлер кабинетинин токтомунун негизинде өзгөчө статуска ээ болгон 62 айылга 2000 сомдон компенсациялык төлөм пенсияларга кошулду. Бул кошуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын квартал сайын берилүүчү тастыктоочу маалыматтардын негизинде пенсионерлерге кошулат. 10 марттан баштап уже бериле баштаган, 20 мартка чейин буюрса берип бүтөбүз март айынын пенсиясына. Компенсациялык төлөм тагыраак айтканда кошумча 2000 сом акча чек ара статусуна алган 62 айылда туруктуу жашаган жарандар үчүн берилет. Убактылуу башка аймакка көчүп кеткен учурда ал кошумча төлөм автоматтык түрдө алынат. Ошондой эле жарандардын жашаган жери боюнча каттоосу башка айылда болгон учурда да кошумча төлөм берилбейт. Ошол 62 өзгөчө статуска ээ болгон айылдарда ошондой маселеси паспортунун учетунун башка айылдарга отургузуп алгандыгы болуп атат. Себеби өзүнүн үйүнүн чек паспорту жоктугунун негизинде башка бир үйгө паспорт алуу үчүн башка бир үйгө отурган. Ага уже бергенге мүмкүнчүлүк болуп атат. Ошого чыгарылып кетип элем, өзүнүн үйүнө документтер турулат, чек паспортуна турулат, өзүнүн үйүнө отурса биздин 62 айылдын жарандары бизге дагы кыйынчылыктар болбойт, өз убагында. Белгилей кетсек, Баткен облусуна берилген өзгөчө макамдын алкагында облус тургундары үчүн бир катар акысыз жана жеңилдетилген кызматтар көрсөтүлүп баштады. Ошондой эле аймактардын инфраструктурасын өнүктүрүүгө да көңүл бурулууда. Жума ичиндеги маанилүү кабарлар топтому мына ушулар болду. Саламатта болуңуздар.